Оштогу 7 айга 450 миң АКШ доллардан бөлүндү. Бул каражат аймактагы социалдык жана инфраструктуралык абалды оңдоого жумшалат. Коомчулуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоор президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзамдын негизинде ишке кирди. Кыргызстан боюнча бул программага ар бир райондон бирден айыл тандалып, жалпы наркы 27 миллион АКШ долларын түзөт. Долбоорду экономика жана коммерция министрлиги координациялап, Парис уюму ишке ашырат. Анын негизги максаты айылдык аймактардын жашоо сапатын жогорулатуу, климаттын өзгөрүшүнө туруктуу инфраструктураны өнүктүрүү жана жаштар менен аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Эң приоритет бул бала бакчалар. Азыркы күндө баягы климаттык шарттарга ийкеш келген, андан кийин теге сейсмоустойчивый жакшынакай бир долбоорлорду ишке ашырганга максат койгон. Экинчиси бул жаштар менен аялдарды экономикалык жактан колдоо, же болбосо аларды ушул экономик жактан жакшыртууга, абалын жакшыртууга багытталган. Долбоор негизинен 4 жылга байланган, ал негизинен ушул социалдык жана экономикалык долбоорлор болуп эсептелет. Андан кийин биз ушул долбоордун аркасында айыл өкмөттөрдө муниципалдык экономикалык долбоорлорду дагы ишке ашырабыз. Ал негизинен баягы ОСОП программасы же болбосо бир айыл бир продукция долбоорунун аркасында ушул айылдардагы негизги өндүрүлүп жаткан баягы сырьёлорду ошол өндүрүп, ошолорду экспортко чыгарганга чейинки максат кылып ошондой бир экономик долбоорлорду дагы ишке ашырууга максат койгон. Аймактарды өнүктүрүүгө максатталган долбоорду талкуулаган жыйынга президенттин Оштогу өкүлчүлүгү, 7 райондун акимдери, айыл өкмөт башчылары жана жарандык коом катышты. Долбоордун алкагында Ош облусунун 7 айылы — Алайкуу, Тилектеш, Жош, Достук, Чоң Алай, Көк Жар жана Төрткөл айыл өкмөттөрү Дүйнөлүк банктын талаптарына ылайык тандалган. Мындан сырткары кошумча конкурстар уюштурулуп, жеңүүчү айыл өкмөттөргө 300 миң доллар, ал эми айылдагы жеке бала бакчаларга 10 миң долларга чейин сыйлыктар каралган. Бизге бөлүнгөн 450 миң долларга Алайкуу айыл өкмөтүндөгү социалдык инфраструктураны жакшыртабыз буюрса. Анан бул Алайкуу айыл өкмөтүнүн тандалып алышынын критерийлери болуп, алыстыгы райондун борборунан, анан калкынын саны, анан жакырчылыктын деңгээли боюнча тандалып алынды. Долбоорду ишке ашыруунун мөөнөтү 2028 жылга чейин. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар долбоордун максаттары, климаттык туруктуулук, билим берүү жана экономикалык активдүүлүктү жогорулатуу боюнча пикир алышышты. Аталган долбоор өлкөнүн аймактык өнүгүүсүнө салым кошуп, айыл тургундарынын жашоо шартын жакшыртат деген ишеним айтылды. Асылбек Тагайбек уулу, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ош жаңылыктары.